Анан мы выбираем вас деди. Ой, не надо меня выбирать. Телефон айтып, не надо меня выбирать. Я не подхожу. Иттин да мышыктын дагы аты Асема болуп кетейин деди го. Эми боз салкын чыккандан кийин ушундай болуп кетерин деле мен күткөн эмесмин. Характерин көрсөтпөшүң керек экен. Кадимкидей мен үчүн мындай бир нападение болду да. Бирөөгө мешать этип атсам ошончолук күчтүү адам окшойм да депчи. Даярсызбы? Даяр. Башталдыкпы? Даярсыңарбы? Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Айымдар кино тартат подкасты. Ошол бизде подкастыбызда кызыктуу тема, кызыктуу конок. Бүгүн ушул бир гана ошол режиссер катары дагы өзүн актриса, эң башкысы актриса катары таанылып келе жаткан, таанылган дагы деп айтсак болот азыр. Ушул ырчы кинорежиссер, актриса Асема Токтобекова биздин конокто. Асема, рахмат келгениң үчүн. Экөөбүз дайыма эле жолукканда эле сен айтасың дей, Айселе, качан мени киного тартасыңар депчи. Качан кино тартасың деп. Анан жакында эле ушул подкастка даярданып атканда сага чалып, сен кайра айттың, качан кино тартасыңар мени? Анан мен айтып атпаймынбы, эми тартам буюрса акча жок болот. 5 жылдан бери акча жок деп атасың депчи. Ошондой экен да, мындай. Деги эле ошол тасма талаасында акча табуу дагы кыйын экен, тасманы тарткан. Ошол Асема, сен кантип киного келип калдың? Эмне үчүн кино? Анткени мен сени биз баарыбыз ырчы катары да билебиз. Бийчи катары дагы билебиз. Биринчи чыккан клиптериң, ырларыңда аябай мындай бийлегендериңди көрүп суктанганбыз да. Ошол кинону эмнеге ошол кинону тандадың? Биринчиден саламатсыздарбы? Баарына эле айта бербейм мен. Качан кино тартасың деп. Ошо мага айт. Сиз деп сүйлөшө элем. Сиз деген кино тартып жүргөн, сиз деген эми башка уровеньдеги көз караштагы кинолорду тартып жүрбөйсүзбү? Ошон үчүн менин стилимдеги кинолорду жаратып аткан үчүн, ошон үчүн мен сизге дайыма айтып келем, качан кино тартасыз депчи. Ошол жагат да бирок баарына эле айта бербейм. Дайыма даяр болгонуңчу. Эми өзүбүз өз ара билебиз да, кинолор деле бөлүнөт да. Вот. Анан киного кантип келип калдым? Киного келейин деген деле оюм жок болчу. Кино жүзүн, шоу дүйнөсүн баягы илгери кичинекей кезимден бийлеп эле көрбөсөм, мындай ошол тарапта иштеп, ошол жактан нан таап калам деп ойлогон эмесмин. Миң уктасам дагы эч түшүмө кирчү эмес. Бирок бийлечүмүн. Анан Кудайдын буйругу экен. Канчалык ата энем ошо билим жака үндөбөсө дагы, канчалык билимди мага тартуулап мени көп жакка алып барып окуу жайларга тапшыртты. Жакшы эки толук кандуу, эки жогорку билимим бар дегендей дипломдорум турат деп коеюн. Ал жактан да иштеп койдук. Жайка японский организацияда иштеп жүрдүм. Основной өзүмдүн биринчи тилим англисче тил болду. Экинчиси жапончо тил болду. Ошондо кайсыл кесипте окудуң эле? Дипломат болдум. Международные отношенияны бүтүрдүм. Анан кийинчерээк эле ошол көрсө кино жүзүнө келгенде адамдар бул жерде таптакыр мындай ат салышат турбайбы? Ат салышат экен, бири бири менен мындай бири бирин артка тартып турат экен да. Мен чыгайын депчи. Негедир эгоисттирээк болушат экен да.
Анан көбүрөөк ушул самоучка деген атты угуп алып арданып анан койчу мейли эми эмне болуптур эми окуп баягы Бибисара Бишеналиевнаны бүтүрдүм. Режиссураны? Жок, ал жакта мындай экен да, көзүң башка жакта, оозуң башка жакта, мээң башка жакта, колуң башка жакта экен. Эмнени айткым келип атат? Режиссура башка, бийчи башка, актерский башка. Баары болуп эмне мындай в целом баары актриса деген көп тармактуу болуш керек да. Ал баягы билбейм, мен антип бөлө албайт экенмин. Эмне мындай общий тармакта жокпу деп биз алыштык. Анан вокал тарабына өтүп кетип атпаймынбы? Анан кайра ойлонуп, мен эми өмүр бою эми же бир профессионалдуу ырчы болбосом, эми чын-чынында да эми баары мен съемкага жакынмын, киного жакынмын деп атып, анан социалдык культурная деятельность, все в общем менеджерди бүттүм да. СКД факультети. Кокус эмне болуп калаттыр депчи. Баягы тиги да диплом аркылуу, бул да диплом менен баягы уйкалыш мүмкүн. Мүмкүн кийинчерээк бир ушундай бир жумушта иштеп калаармын депчи. Эми ал деле ким билет, баардык нерсе Кудайдын буйругу менен да. Анан ошол ошентип атып 2 билимим бар. Киного болсо 9-класста апамдын жумушунда иштеп атып, китеп чыгарып атып, китеп жазап, фальсовщица болуп иштедим. Ошол жактан биринчи тапкан акчам 500 сом болду. Анан маңдайы тескей болуп, баягы элдер менен иштешесиң да. Анан ошол жакка менин келечектеги мугалимим келип калды. Шазада деген. Ал кытай тилинен сабак берчү да. Кийинчерээк мен баягы студент болуп баргандачы. Анан ага чейин экөөбүз бирибизди таанычу эмеспиз. Отуруп эле маңдай тескей иштешип атып эле. Эми мен чын айтканда жашоодо өзүм кудулмун да. Баскан турганым өзү кудул да. Анан тиякта радиодо ойнотса, кайсы бир ырчы ырдаса туурай берем да. Анан ырдап, туурап, мимикасына чейин Кыймыл аракеттердин баарын. анан Шазада байке отуруп алып, ал эч качан күлбөйт экен да. Мындай бир болот го адамдар күлгөнү түшүнүксүз, кабагы түйүлүп турганы түшүнүксүз, бир мындай бир бет менен жүргөндөр бар го. Вот ушундай адам экен да. Анан мен сиз күлөсүзбү депчи баягы. Эми хотя бы мындай мен бир жерде отурам да эми бирөө менен сүйлөшкөн мага баягы скучно болгон үчүн эми сүйлөшкөнгө аракет кыласың дегендей. Эптеп сүйлөштүрдүм. Сөзгө тартып, анан ошентип атып эле клоун болуп атып, мындай ачык айтканда. Ал мени кыйнап кастингге алып барды. Ошол Эрнст агай анан өкүл атасы болот экен. Жок, өкүл атасы эмес, Аяш атасы болот экен. Анан ушундай кино, ушундай кино тартылайын деп атат. Сен деген биякта эми орусча айтканда твое место не здесь вообще, там в кино деп эле ушинтет эле да. Көп жолу айтты, анан болгон жок. Мени маңдай тескей, мен сени менен серьезно сүйлөшкүм келип атат дейт да. Эмнени десем, мен бир нерсе суранам, сен жөн эле барып берип коесуң дейт да. Болду, сенен эчтеке кереги жок, жөн эле барып бер. Мен айтам, мага кызыксыз, кино дүйнөсү кызыксыз, жок, мои родители все равно будут против. Ой, жок, вообще аракет кылбай эле коңуз депчи. Пожалуйста, бир жолу мен үчүн барып кой, и все. Мен алып барам, кайра алып келип коем деп. Анан ошентип атып барсак эми кастингге барсак абдан көп кыздар бар экен. Чын-чынында аябай бойлору узун, тим эле модель да баарычы. Анан вот ошол жерден мен өзүмдү мындай как будто өзүм мындай чужой эле бир жерге келгендей болуп калдым. Анткени мен өзүм жөнөкөймүн да. Турпатым да жөнөкөй, кандай болсом ошондойм да. Бул жерде баягы көз караштарынан мындай не подпускает да, ошол жерге келген адамды мындай жактырбай, мындай ушундай кылат экен да. Андай мамилени мен биринчи жолу көрдүм да, эми баягы эмнеге антип атат деп. Анан Шазада байке, я не хочу заходить дедим да. Ошентсем, ну давай тогда подождем, самыми последними зайдем деди да. Анан баарын күттүк кечке чейин, баары бүткөндөн кирдик. Кирип ошондо дагы Эрнст агайга айтып турмун да, что там
чонада делет. А режиссерлорго көрсө башын ийип, аябай подход кылып сүйлөшөт турбайбы? Анан мен билбейм да, эми режиссер деген король экенин да билбесем. Кирип эле сурадың. Что там надо делать, что давай показывайте деп эле түшүндүм да. Эрнст агай көзү ма деди да. Анан Эрнст агай режиссер экенин да билбептир мен мындай. Анда эле карап эле а что надо, где там именно надо делать? Прям вот это все надо вот тут сделать деп эле ушинтип элечи. Анан отуруп талтайып отуруп эле айтат да Эрнст агай мындай кыздай болуп, мындай жашынакай отурбай эле дейт да, ошол көйнөгү менен талтайып отуруп эле что надо делать деп эле ушинтесиң дейт. Депчи анан кийин ошо что надо делать деп атып эле аткарып берип койдум. Аскат байке экөөбүз кастингде болдук. Аскат Муса Жок, Аскат Сулайманов. Анан ойноп бүткөндөн кийин эле кетип калдым. Жакшаңыз деп да айткан жокмун, короче, эптеп кеч келип калды. Кетип калгандан кийин өтөмбү өтпөймбү деп жок, ойлондум. анда ойлонгон жокмун. Все, бас кеттик деп. Кетип анан кеткенден кийин эртеси күнү ушу киностудияны чалып атабыз деп бир орус аял чалды. Анан мы выбираем вас деди. Анан ой, не надо меня выбирать. Телефонун айтып, не надо меня выбирать. Я не подхожу. Ошентип айтып калдың. Я не подхожу, я на кыргызку не похожа. Это просто так было. Это из-за того, что меня туда понесли. Да алып кечке аларды уговаривать этип. Ал түшүнбөйт деп коюңуз. Как это? Да, мне даже родители не разрешат. Я вам серьезно говорю, все, давайте, пока деп туруп коем. Анан алар түшүнбөй эле кайра чалды. Анан а где ты живешь депчи. Анан ушундай адресте жашайм деп. Анан киногруппа баары келди. Ата энем менен жолугуп, столдун үстүндө чайлашып, эми апам сыр бербейт да. Анан алар кеткенден кийин урушат да. Кайдагы баленин баарын баштадың сен депчи. Жашынакай эле жүрбөдүң беле? Биз жашынакай эле сүйлөшпөдүк беле? Кайдагы творчество? Бийлерди эптеп тыйбадык беле? Бийди тыйбадык беле? Мы же вроде уже договаривались. Алар каршы болду. Чыгармачылыкта мындай андай деп атам да каршы болду. Сен азыр билбей атасың, анан андай мындай болот деди. А мен ойлоп турдум да, жөн эле атам, апам мени алыстаткысы келбей эле, кое бергиси келбей элечи. Жөн эле айтып атат го депчи. Анан ошентип өтүп кеттик. Разрешение беришип, уруксат беришип, апам кантип уруксат берип калды? Эрнст агай айтты, Эрнст байке, эже, сиз деген кааласаңыз кызыңыздын жаныбызда жүрсөңүз болот деди. Ошентип апам жанымда жүрдү. Съемка учурунда жанымда жүрдү. Сценарий окуган жокмун. Ал сценарийди окуш керек экенин да билбептирмин. Главное, өбүшмөй андай мындай жерлери жокпу дегенде жок болчу. Ошол. Анан ушундай болду. Мындай кандай ушул аянтчага келип калдың? Сени бекитишти ролго. Ошол кино аянтчада тартууда кандай кыйынчылыктар болду? Андан кийин өткөндөн кийин да бир сыйра эми ал нерсени мен өз жөн тери менен сезбесем дагы кийинчерээк Эрнст агай айтып калды да. Сага деген бирөө жарымдын атын айтты да. Аябай атыктуу киши. Сага деген кой алып келип туруп союп беришке калдыңар депчи. Анткени аябай тартыш болгон экен да. Почти весь кыргыз фильм студиясынын ичинде почти баардыгы мага против болчу экен да. Мен өткөндөн кийин уже режиссер тандап алгандан кийин уже баарын сүйлөшүп бүткөндөн кийин мага баары каршы туруптур да. Күрөш болуптур да. Эрнст агай жалгыз ошо жок ушул кыз тартылат деп мен тандадым, мен деп анан ошо кыргыз фильмде аябай чоң нерсе болгон да. Анан ошо анча мынча адамдарды айтат да, алдыңа келип кой союп бериш керек сага депчи. Анткени кийинчерээк келип колумду кысып, баягы сүйлөгөндө башкача сүйлөп калышты да. Кино чыккандан кийин. Мен аны билбейм да. Кийин мурда кандай адамдар болчулар. Азыр деле билбейм да кандай адамдар экенчи. Кыскасы билем, что Бос салкынга чейин чоң драчка болгонун билем. Бирок Эрнст агай ушул тараптан азамат деп айтам. Өзүнүн баягы позициясынан качпай до конца турганычы, азамат экен деп
баа бердим да. Анткени өзү айткандай иттин да мышыктын дагы аты Асема болуп кетейин деди го. Ошонто берчи да, я агай, зачем вы меня взяли деберчимин да. Я же не подхожу на эту роль деп. Сен көрөсүң го. Ошол анан ошол тартылып баштаганыңда мындай ролду ойноп атканыңда бир кыйынчылыктар болду? Биринчи жолу Билесиң да, келип киного калсаң. чейин пилотный проект тартылат да. Билесиң да. Ооба. Ошо пилотный проектте мен кыйналдым. Мен биринчи жолу ошо мындай кинонун атмосферасында биринчи жолу болуп, баягы кадр артында адамдар көп болуп, анан Баары сени карап атат да. баары сени карап, анан сен бул жерде кыйын сенсиң да, баягы укмушсуң деген баягы сен үчүн күрөштү да. Сен көрсөтүшүң керек да. Бир кызыктай абалда болдум. Анан ал нерсеге да көнүш керек экен да. Көнүп, ал нерседен да өтүшүң керек экен, бышат экенсиң. Билем, ошо пилотный проект ыйлаганда аябай кыйналгам. Анан ошол жерде кемпирлер айткан, дагы ушул кызды тандашып, дагы ушунчу депчи. Жашынакай эле актрисалар турганда ошолор деле албайбы деп. Профессионалдарды албайбы деп. Ошон үчүн ушинтип ыйлай албайт да булар депчи. Жиниме тийишти да. Атайын азыр ойлосом атайын эле кылыптыр. Ошо мени ыйласын деп. Ыйласын деп. Сага жардам беришиптир да анда. Анан Ролду майын чыгарып аткарсын деп. Айбек Жаңгазиев байкебиз бар го. Оператор. Ал дагы мени ыйлады. Мы уже тут сидим 2 часа из-за тебя деп. Баары карайт да менчи. Анан мындай обидно болуп, анан ошондо билем да, биринчи көз жашым ошо пилотный проекттен кеткен. Ошондон кийин Анан кийин Бос салкынга уже башка адамдар менен аткарып калдым. Башка каарманда башка бала болчу, мисалы Сезбек эмес. Көп эле нерселер алмашып, Бос салкын жаралды. актерлор менен бир ансамбльде иштеген, кандай болду мындай профессионал актерлор сага жардам берип атышты? Жок. Жардам берген киши болгон жок. Бир гана Эрнст агай менин жанымда болуп, Эрнст агайдын суроолоруна жооп берип атып, Эрнст агайдын суроолорунан улам менин образым жаралды. Азыр Ал мага никогда мынтип айтчу эмес да. Монтип чуркап барбай, же болбосо тинтесиң, же болбосо дейсиң, анан дейсиң дебейт эле да. Негизи режиссер түшүндүрөт го. Эрнст агай отуруп алып, спокойно эле отуруп алып, сен өзүң ошонун ордунда болгондо эмнени кылмаксың? Кандай кылмаксың? Хорошо. Мындай болгондо кантип отурмаксың? Кандай болмок? Сен аткаргандай сен аткарып беришиң керек депчи. Сен кылгандай аткарып бер мага дейт да. Мен кылгандай эле аткарып берип аттым. Он кайфовал. Болду. Анан ошол Боз салкын тасмасы тартылды, аягына чыкпай эле бүтпөй эле кассеталарга, дисктерге чыгып кетти. Ошону да атайын бирөө кылды го деп ойлойм. Ошол дисктерге чыгып кетти. Анткени чын-чынында эми бул калп эмес. Боз салкын аябай фурор жаратты. Аябай жакшы кетти. Мен өзүм кыргыздын канынан жаралгандан кийин кыргызды бирдеке деп айта албайт экенсиң да. Бирок көп несправедливость бар да, но это жашоо экен да. Жашоо ушундай экен да. Ушундай экен жашоо. Күрөш экен. Бирок эң негизгиси мен эч кимге жамандык кылбасам болду. Эң негизгиси аркам таза болсо болду. Ким мени жамандайт, жаман көрөт, бутума подножка коёт, түрлүү нерседен өттүм да. Мен делечи. Профессионал эмес деген сөздөр деле сага жакшы мындай жагымдуу эмес угулду да, туурабы? Профессионал актрисаны алып тартса болмок деген. Профессионал эмес дегенге чейин да кандай сөздөр болду. Андан хуже сөздөр болду да. Ал мындай эле нерсе, ал туура эле кабыл алдым. Ошон үчүн барып окуну бүттүм дегендей. Ошон үчүн мен практикада көп жүрдүм дейм. Эмне нормальный нерсе ал. Туура эле кабыл алам. Башка нерселерди мисалы туура кабыл албайм. Мени сындырганга аракет кылышты.
мени жок кылганга аракет кылышты. Бирок мен сүйүнөм. Демек мен бирөөгө мешать этип атсам ошончолук күчтүү адам окшойм да депчи. Күчтүү, Кудайым таланттуу буйруса, акча болсо дагы көп нерсе жасай берсекөз. фильмдерди тартып, Буйруса. ушул боз салкын чыгып кеткенден кийин Асема бүт жерде Асема болуп, төрөлгөн кыздардын дагы, кичинекей кыздардын дагы аттарын Асема деп кое башташты да. Аябай ушунчалык бир 3 жыл подряд, 3 жыл 4 жылдай ушундай бир мындай бум деп айтып койсок болот да, кыргыз киносунда элдин баары ошол тасманы көрүп, сага суктанышып, анан ошондон кийин сен дагы ырыларың менен чыктың, клиптериң чыга баштады. Аябай мындай сен үчүн бир баягы алтын неме күндөр болот деп айтышат го, мындай бир өзүнчө ар бир доордун өзүнүн убагы болот деген. Ошол 4-5 жылдын ичинде кандай сенде өзүңдө сезимдер болду ошол? Эми мүмкүн жагымсыз угулушу мүмкүн, бирок боз салкын чыкканда, мисалы, мен айткам да ушул боз салкын мени токтотом депчи. Болду эми. Тартылбайм деп. Тартылбайм депчи. Болду. Эмнеге? Эми мен ата энем менен сүйлөшкөн сөзүм бар эле. Сөзгө туруш керек да. Чыгармачылык менен алектенбейм деген. Алектенбейм. Хорошо. Кино болсо мейли, киного тартылып, анан кийин мунун менен жыйыштырабыз деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошондой эле болчу, план боюнча. Анан ойбой болбой эле боз салкын болуп кетти. Жакшы чыгып кетти. Мына бүт эле жатып эле сиздерге тарап кетти. Үнү жок эле чыгып кетти. Ооба. Анан Баягы драфт немеси эле чыгып кетти да, баягы черновой вариант деп коет го. Адамдар, кара ниет адамдар канча каршылык көрсөтсө да Кудайым өзү бар экенин дагы далилдейт да. Канча эшик жабылса, Кудайым өзү ачат да. Канча эшик болбосун, ошон үчүн боз салкын чыкты. Баары бир чыкты. Оригиналы да чыкты, оригинал эмеси да чыкты. Анан ошончолук атактуулукту алып келди. Агайыбызга дагы, кинонун жаратуучуларына дагы, актерлорго дагы. Эми боз салкын чыккандан кийин ушундай болуп кетерин деле мен күткөн эмесмин. Алдыда дагы эмнелерди күтүш керек билбейм. Бирок ошондойдон улам мен абдан жабыркап калдым да. Баягы кадимки кандай болсоң, сен ошентип өзүңдү алып жүрө албайт экенсиң да. Элдин алдындачы сен деген идеалдуу болушуң керек экен. Сен деген сөгүнбөшүң керек экен. Характериң көрсөтпөшүң керек экен. Сен деген боенушуң керек экен. Сен сулуу болушуң керек экен. Понимаешь? Ушундай болуш керек экен да. Кандайдыр бир мени рамкага загонять этип баштады да элдерчи. Анан арасында жапайы адамдар пайда болду. Вроде бы нормальный адамдар менен сүйлөшөм да, бирок арасында жапайы адамдар болуп баштады. Кат жазып башташты, биз сени ала качып кетебиз. Телефондорду издеп башташты, телефонго чалып, сен артыман чуркап келет эле. Сен боз салкындагы кыз сенсиңби? Мындай, понимаешь, кантип түшүндүрсөм, баардык эле адамдар ушундай деп айтпайм. Бирок мен сүйлөшкөн кадимки мындай цивилизация жоголуп кетти да. Улкундамай мындай аябай мен мындай эме болуп кеттим да, баягы кантип айтсам, легко доступный болуп калдым да адамдаргачы. Мен маршруткачан жүрөм, автобусчан жүрөм, Бардыгы таануу эле. рюкзакчан жүрөм. Кыйналып, кысылып, баары эле баягы шушу мушу кышу деп эле, бул мындай турбайбы, бул жашоодо мындай эле турбайбы, бул ушундай эле турбайбы депчи, баягы канчалык көңүл бурбайын десең угат экенсиң да, кулагың бар экен. Жаштыгым ушундай нерсе менен күрөштү да. Анан машина алганга туура келди. Ошентип анан жылдыз болот экенсиң да. Кой десең да болбойбу. Ал түшүнбөй аттың да башында, туура? Түшүнбөй аттым, эмне эле болуп атат деп эле. Анан кимдир бирөө үчүн бул баягы бул жылдыз оорусу менен ооруп атат деши мүмкүн, бирок бул кадимкидей мен үчүн мындай бир нападение болду да. Бул мен үчүн мындай шок болду да, шок.
мен ошодон өтүшүм керек болсо керек эле да мүмкүн. Анан бир туруп мындай депрессияга кабылданып үйдөн чыкпай калдым да. Көз арткандар көп болду ушул себептенби? Абдан көп болду. Абдан көп болду. Мен сыйлаган, урматтаган байкелердин кылыктарына мен таң калып баштадым. Тийише башташты. Кээ бирөөнүн көзү өтүп кетти. Мм. Ооба, тийишип, ачык эле айтышып. Көп нерсе эркек мырзадан көз каранды экен да, анткени аял кишилер келип мага кол салган күнү болду. Чачым жулган күнү болду. Сен деген мынткенсиң, аны менен тигинткенсиң деп. То есть Мындай өздөрүнүн мындай таң калат экенсиң да, анан барып сурайсың да, байке качан экөөсү мындай депчи. Анан сен мени карап күлүп койбодуңбу беле дейт. Анда күлбөй эле коюш керек экен. Анда мырзаларга күлбөй жүрөйүн деп анан ошондо чечтим мырзаларга күлбөй эле коеюн деп. ошо күлүп койгонуң үчүн анын аялы Кызыктай нерселер келип көп болду сени- да, Айсел. Вообще кызыктай нерселер көп болду. Мен мисалы кабактарды ачым да, мурдачы кабакка келип алып чаңжал салгандар болду. Кызганычтын артынан мен машинамдын дөңгөлөктөрүн жарып, шамелерди сеп, айнегиме клей менен чаптап кеткен күндөр канча болду. Анан же кетип калбайт экенсиң, кетип калайын десең уже атың бар экен. Бир ушундай бир каша болдум да жашоодочу. Каша болдум. Мен ушундай эркектерди уже көрөйүн деген көзүм жок болуп калды да. Мындай Мен да ыйлагым келип кетти. Сени көрүп. неге? Это же жизнь, детка деп Эмоционалдуу коет. аябай айттың да. Мени актриса деп коет да. Не обращай внимания. Нормально все. Так, не деп эле. Каякта Ошо ар кандай мындай окуяларга дуушар болгонуңду айттың. Ушунчалык эркектерге болгон мамилең. просто мындай несправедливость болгон жерде жүрөң ооруйт да. Мындай жок нерселерди баягы жомок токуп коюш мүмкүн экен. Адам сүйсө, көрсө, аялына барып деле айтып коюш мүмкүн экен да. Я вот с ней хочу жить, я ее люблю, мы решили деп сүйлөп калыш мүмкүн экен да. Сенин уруксатыңды. Мен даже билбейм анычы. Ошо көп эле мындай актриса десе бул бир аябай бир жомоктогудай көрүшөт да. Актриса болууну делечи. Жомоктогудай көрүп ушунчалык бир жылдыз болгусу келишет. Азыр сен айтып аткан нерсе көрүнүштөр дагы бүт эле жерде болуп атат. Ошол эле биз суктанып аткан Голливудда делечи. Ошо жакында эле биз бир коногубузга да мен айтып атканмын да. Ошол ал жерде дагы бир атактуу эле продюсер ошол фильмдерге тартылыш үчүн эгерде тартылгың келсе деп актрисаларга айтчу экен да. Эгерде сен ушул фильмге тартылам десең, анда ошол төшөккө жатканга мажбурлайт экен эле да актрисалардычы. Алар ошол продюсер аркылуу анан фильмдерге тартылып башташыптыр, бирок баары айтпай жүрүшүптүр, эч кимчи. Айтпай жүрүп, анан ушунча канча жыл өткөндөн кийин айта башташты да. Ошол эле азыр атактуу болуп кеткен актрисалар айта баштады да. Мени мажбурлаган депчи. Жок, мени мажбурлаган эмес, болгонум баягы бул нормалдуу эле көрүнүш окшойт да. Анан анткени өздөрү мындай ошого эркин алып жүрөт экен да. Кучактай калып, же дагы сыйпалай калып, же жыттап ушинтип кызыктай мамилелердичи мен бул допустимый эле нерсе экен да. Кийинчерээк мына шоу бизнесте делечи, ырчылык жакта деле жүргөндө ырчылар ушундай, аларды можно деген вариант менен мындай мен сезем да, сыйпалап кетишет, же дагы бирдеке деп, же сөз менен намекать этип кетишет. А мен эми билбейм, эми баягы өзүм мен тум эле укмуш алпакмын, укмуш эле сонун кызмын деп айта албайм, бирок мен ошол жерде эркектик эмем ойноп кетет окшойт. Автоматически баягы Бетке айтып саласың. жок, айтмактуу эле сөгүнүп кагынып жиберем да, баягы мага жакпайт. Же бул нерсе баягы баштан менде коркуп калган сезимби? Турам, мисалы үчүн мага деле жакпайт. Кандайчы? Мындай эметип салам да, мындай катуу эле кагып салам да. Анан билбейм, эми ушинтип баягы бышат окшойсуң да, бирок бир нерсе болсо эле аялдан күнөө издешет го. Мен ойлойм баягы
анда аял деген каалабай койбойбу же аял деген мындай болуп койбойбу дейт го. Мен мисалы ойлойм да, эми анын ордунда болгондо биринчи мырза тинчпей эле койбойбу, аялы турса, үй бүлөсү турса түйүшпөй эле койбойбу, эмне жөн эле сүйлөшсө болбойбу, жөн эле иштешсе болбойбу депчи. Ал үй бүлөсү жок болсо деле тийишпеш керек да, туурабы? Ооба, бул билбейм, бул башка баягы улуттарда кандай билбейм, бирок негизи бул туура эмес нерсе да. Аял кишиге сүйлөгөнгө болбойт даже. Ошо Асема ошондон кийин бул актрисалыкты алып кеткенден кийин ырчылык жагы да башталды. Ошол сен ырчы катары тааныла баштадың. Бир гана актриса эмес, ырчы катары клиптериң чыгып, ырыларың хит боло баштады. Ал деген ошо боз салкында эле ырым жаңырып жүрөт. Англисче бир ырды алып атат го. Жана Сезбек менен ооба, Сагын менен Мурат келип арак ичип аткан жердечи келем деп ошол жерде ыр жаңырып атат го. Ошол ыр меники. Ал ырды ошо Эрнст агай жаздырып берген. Эрнст агай ырдатып, жаздырып дегендей. Ошол негизи боз салкын менин багымды ачты да. Көп тарапка багымды ачты. Анткени эми ким билет, мүмкүн мен бийге катышпай калганымда киного келбей калат элем. Ким билет, киного келбей калганымда мүмкүн ырчы болбой калат элем дегендейчи. Анан эми аябай тим эле мен жок, мен укмуш вокалисткамын деп айтпайм. Бирок мен өзүмдүн көрөрмандарым бар. Ооба. Мени деле угуучулар бар. Менин үнүмдү сурангандар бар, чакыргандар бар. Мен деле угам сенин ырларыңды. Баягы чакырган жерден кээде отказ берип койсом, барбай койсом, баягы өзүм деле үй бүлөлүү болуп экиге бөлүнө албайт экенсиң да, бирок жок нерседен бар нерсе кылып, көп нерсени билгизбегенге аракет кыласың. Анан менин кыйынчылыгымды мисалы элдер ойлойт да, кантип ушул жетишет баарына, тойлорго дагы тиги жака дагы ырдайт да, могу кантип киного да түшөт депчи. Жок, бунун аркасында кыйынчылык бар. Кыйынчылык бар. Биринчиден үй бүлө, балдарым курсагы ток, баары жакшы, жайында оорубаса, анан барып кино, анан барып ыр. Эгер мен отказ берип атсам, демек мен үй бүлөмдө бир нерсе болуп атат да. Жок, бул деген жылдыз болуп кеткен. Жок, бул деген мындай болуп калган, көбөйүп калган, аты чыгып калбадыбы деп түшүнүшөт да. Анан ар бир адамга түшүндүрө албайсың. Адам көп экен, сен жалгыз. Барып уже сөзгө дагы мындай көтөрүмдүү болуп калат экенсиң. Мындай выработанный болуп калат экен да, организмиңчи көтөрүмдүү болуп калат экенсиң. Анча мынча таштарга көңүл бурбай калат экенсиң. Ошол сен актрисалык жакты, ырчылык жакты алып кеткенден кийин анан режиссурага келем деп чечиптирсиң да? Жок, режиссурага келем деп чечкен эмесмин. Негизи эле сценарий жазам. Сценарий жазам өзүм. Анан кайра эле ошол баягы боз салкын убагында сценарий жазып жүргөм да, өзүмдүн бир ушундай эмем бар да, китеп чыгаргым келет да. Анан өзүмдүн жан дүйнөмдөгү нерселерди, карапайым элимдин көйгөйлөрүн кээде ушинтип окуя кылып жазып кете берем да. Анан Эрнст агай окуп калып, таңга сен сценарий жазган билесиң деп атпайбы? Мен сценарий жазган билбейм, бирок как она есть жазып атам депчи. Эми сценарий жазган билесиң да, көркөмдөп, художественный тараптан ушинтип жазам да. Анан Эрнст агай, ошол эле акын эжекелер мындай сценарий жаза албай жүргөн проблеманы мен сценарий жазып берип койгон күндөрүм болгон да. Жапари Сабаева эжекебиз деле мисалы көп айтат да. Мындай чычкандай эле кыз мага моундай сценарий жазып келди депчи. Анын сыңарындай анын китебинен сценарий жаза албагандар көп болгон экен да. Анан жазып берип коюп кийинчерээк азыр Адашкандар деген сериалын чыгарды. Анан эми ошол баардык нерсени көрүп анан өзүм кино тарткым келди. Бирок антип кино тартайын десең Көкжал жакшы чыкты го. Ал жакта өзүм деле ойнойм дегендей. Элдер кээде эме дейт, шылдыңдашчы баягы, шылдыңбы же эмне, тамашабы.
Асема Джеки Чан деп болушот да менчи. бүт баарын өзү. Эми Джеки Чан эмесмин, бирок Мисалы үчүн мына азыр мен отуруп алып барчу болгондум, мага кыйын болуп атат да. Сөздү каяктан табам, күнүгө даярданып атам, силер жөнүндө издейм да, маалыматтардычы. Бунун дагы жумушу өзүнчө. Мен кадр артында болуп эле көнүп калыптырмын да. Баягы башкарып эле, өзүм постановка жасап элечи. Анан элестет, бул жерде сен аткарасың ошол ролду. Өзүң жаздың сценарийди. Ролду аткарасың, жана ошонун баарын режиссер болуп режиссировать этесиң да. акча жок да ошон үчүн. Акча болсо мен эле отургум келет. Так, сценарий жазып койчу. Так, первый, второй режиссерди коюп койчу деп мен деле отургум келет. Жок, эми тамаша. Ооба, бул дагы баягы чоң практика болду мен үчүн. Кыйын болду. Же сен актер болушуң керек экен, же режиссер болушуң керек экен. Бул жерде просто экинчи режиссерым күчтүү болду. Турсун Усенов деген, билесиң да, Уркуя Салиеваны тартып жүргөн кездеги эле ошол илгертен бери келген биздин кыйын байкебиз бар го. Ошол агай болгон үчүн мен мындай көп билинбеди да. Мага жардам берди да. Турсун Усенов көп жылдан бери экинчи режиссер болуп эмгектенет. Эмнегедир ошол агай менен көп киши тил табыша албайт экен. Эмнегедир ал менен мен тил табышам да. Мага жагат. Мүнөзү оор деп айтып коюшат да. Бирок эмнегедир мен аны жакшы көрөм да. Мен прям я кайфую да от негочу. Мен жакшы көрөм. Мен анын кылганынан, убакыт сааты менен так да. Айткандай да. Мен ал нерседен рахат алам да. Мен ойлойм, адам өзүнүн жумушун сүйсө, ал тегерегиндеги адамдарды сыйлайт, өзүн да сыйлайт депчи. Ошончолук мындай сүйгөн көрүнүп турат да. Сен ал адам менен чөкпөйсүң да. Только алдыга кетесиң да. Мага ошондой адамдар менен иштешкен жагат. Артка тарта берген адамдар менен мен иштеше албайм. Жакшы команда бир сен подводить этти, ал сөзсүз экинчи жолу ушундай болот. Анан тиги момундай болуп калыптыр, анан бул мындай болуп калыптыр, балам ооруп калыптыр, анан күйөөм тинтип калыптыр деп эле баягы ошондой эзе берген адамдар бар да. Ну извини меня, менде деле бала бар. Бардык нерсени эси сен иштей турган болсоң, эси сен бир нерсе кыла турган болсоң, сен ошого даярдык көрүшүң керек. Бардык тарабынан даярдык көрүш. Сен ошондо гана сен профессионалдуу адам гана катары саналасың деп ойлойм да. Эгер сен өмүр бою кечигип жүрсөң, өмүр бою уктап жүрсөң, эч ким иштешпейт го андай адамдар менен. Демек ошол режиссураны деле байкап көрөйүн дептирсиң да, өзүң. Ооба, анан эми сиз баа бердиңиз да. Кандай болгон? Жок, элдер келди, прокат жакшы болду, Казакстан алыптыр. Казак эли эмнегедир алат. Казак эли алат, сүйгүчүн деле алышты. Эми бизге эмне? Главное, биздин эмгек жерде калбай, биз деле ошол менен тапканыбыз жакшы да. Эми ачык эле сөз да. Ооба. Нежели сен банкрот болгондон тапканың жакшы да. Ооба. Туурабы? Туура. Мен жаман нерсени көрсөткөн жокмун, жаман нерсени кылган жокмун. Алдыда дагы Наполеондун пландары турат. Толтура пландары. Эрнст дейм да, тиги Турсун байке айткандай, Асеманын фантазиясы иштеп кетсе деп. Мен бияктан чыгып эле кетейин дейт да. Ошо неме эсимде бар да, Жаркын Балыкбаева деген биздин эл артисти болгон эжени таанысаң керек эле. Ооба. Ошол Баскенге барып тарткансыңар го, кайсы таасмаңдар эле? Көкжалда. Анан эже кийин ооруп калбады беле, катуу ооруп, анан мага келиптир да студиягачы. Биз Белгис маршруттан кийин абдан жакын болуп калганбыз да, дайыма эже менен кеңешип сүйлөшүп турчумун. Ошон келгенде эже каяка барып келдиңиз, жок болуп кеттиңиз го десем, ой ушул Асема киносунда ойноп келдим, аябай кыйын кыз экен, айланайын, тынбайт экен, тоого чуркап барып кайра түшүп, бүт баарына жетишип ушундай аябай сени мактап баа бердим, суктандым деп келди да. Багыш. Эжени кыйнап койгонмун да. Ыйлаганын жактырбайчы. Бир ыйлады, эки ыйлады, анан барып маңдайына барып, эже, мен сизди сыйлайм, бирок вообще окшошпойт атат. Еще раз дедим да. Ошону кечки элдерге айтат экен, еще раз деп айтты.
Анан жаткан жери жайлуу болсун. Рахмат, мен өчү ойлоп турум. Бирок не только сенден көп эле адамдан угам ушу жаркын эже сени аябай мактады деп. ооба, мактады. Аябай ушул өзүнчө бир башкача сезимдер менен келиптир да. Өзү дагы сонун актриса, жакшы адам болчу. Эми мындай да, Асема, демек сен ошол актрисалык менен кетип аткандан кийин, турмушка чыкканыңдан кийин режиссурага келип атасың да, туурабы? Ооба. Ошол турмушка чыкканыңдан кийин менин эсимде бар, силер киностудиядан күйөөң экөөңөрдү, жолдошуңар экөөңөрдү көрөт элем бирге. Жолдошуң менен жүргөнүңдө баягы Уурунун махабаты деген Эрнест Абжапаровдун тасмасында сен терс каармандын ролун ойногонсуң, эң башкы ролдордун бири. Ошондо экөөңөр ээрчип жүргөнүңөрдү көргөнмүн. Анан ал жерде сен бир гана актриса болбой, Художник. сүрөтчү, костюмер болгонсуң. Бул сүрөтчү костюмерди да кантип мындай, бул да жоопкерчиликтүү. Кайдан чыга алдың дейсиң? Ой, сүрөтчү костюмер, режиссура, актриса. Бул жерде. Сен азыр мени жаман ар биринде кычыгымды таап эми Даярдандым атайын. эми ал деген мен негизи сүрөт тартам. Сүрөт тартам, анан сүрөттөрүмдү көрүп Эрнест агай чакырган. Давай сүрөтчү болуп иштеп бер депчи. Анан хорошо деп иштеп берейин деп иштеп атып эле эме баягы Уурун махабаты сценарий мага жазылган да. Анан мен агайга айткам: агай, эми мен кечке эле ушул Боз салкындагыдай образды ойной беремби? Нежная, тихая, болбойт да, мен мушташкым келип атат. Кичине мындай бир башка образ менен чыгып көрбөйлүбү? Тентек кыздын образын ойнойт элем десем, ошол образды чыгарып Сунуштады. ошол образды чыгарып, анан баягы башкы каарман эмес, ошо терс каарман кылып ойноткон да. Ошол. Са жаңы ошол образды ойногон кызыктуу болдубу? Ага чейин эми Боз салкында Кызыктуу болду. Анткени экөө эки башка образды. эми бунун баары практикада. Мисалы, пиротехника деген нерсе бар да. Ал нерсени мен билчү эмесмин. Адам өлүп калса, жөн эле кантип өзүнөн өзү эле кан чачырайт. Мисалы да, баардык нерсени практика менен үйрөнүп көрүп, баягы Өз бул көзүң менен дүйнөнү да көбүрөөк өткөзсүң да. Анан мынтип иштеп жүргөнү менен практика жакшы болду десем жаңылышпайм. Анан мага кызыктуу болду да, ошо мушташкан кандай болот, мотоцикл чан минген кандай болот. Мындай Ошол жерде сенде мушташкан учурлар бар да, мындай. Өзүң жасадың да ошол трюктарды. Конечно. Анан мындай атканда кандай болот, пистолет кандай болот депчи. Көрсө бунун баары секрет турбайт койсо. Секретти ачпай эле коелу да. Анан ошол жакшы экен да көрсө. Анан ошондой нерселерди үйрөнгүм келген үчүн ошол образды жаратканбыз. Я там, кстати, в положении 4 ай боюмда бар. 4 ай боюңда болгондо тартылдың, кыйналдыңбы? Өлү кыйналдым. Аябай кыйналдым. Билесиң да, ошо аял киши кыйналат экен. Анан ошол сүрөтчү костюмер болгондо атайын эскиздерди чийип чыктың, ар бирине өзүнүн образына жараша иштеп чыктыңар да. Ким эле, Байыш байке менен. Байыш Исманов байкуш көзү өтүп кетти жакында эле. Ошондо айткан болчу мага: Асема боюнда бар экен, кичине кыйналып атат, ысыкта дагы тартып атабыз депчи, күндүн ысыгында деп. Ошондо экөөңөр иш алып барыптырсыңар да. Ооба. Байыш байке менен иш алып бардык. Ошого жеңилирээк болду сага. Жок, эми Байыш байкенин иши бир аз все в общем болду да. А меники чисто кийимдер менен болгон. Жактыбы өзүңө ошондой жумуш дагы? Жагат да.
эми ошону кылып аткан эми жактырыш керек да. Жагат да. Айтып атпайбы, баардык нерсе практика. Бир кээ биркилер ошол байкап көрөйүн дейт дагы баштайт, анан жакпай калса таштап коет да, ошондой эле учурлар да болот да. Жок. Андай деле оюм жок. Таштап коеюн деген оюм жок. Только вперед. Алдыга. Ошондой адамдар актрисалык жакты болсо актрисаны эле тандап кетсин, режиссура десе режиссураны эле тандасын деп ошондой ойлор болбош үчүн ошол нерселерди айтып Эми туруш керек адам да. деген кичине мээ менен деп ойлонуш керек да. Ырчылар бар, ооба, актриса боло албай турганчы. Алар билет анычы. Бирок ошолорду деле айтып атышпайбы? Эми бул актриса болбой эле койсо болмок, ырын эле ырдап дегендейчи. Бул демек эме? Ошондой эле болуш керек деп кой. Жок, мен деле айтып атпайбы. Мүмкүн мен аны көрбөптүрмүн. Ким айтып атат ошондо? Интервью беришиптир, анан көп айтып атат азыр ырчы болуп кеткендердин баары эле актриса болуп кетти, анан же ойнай албайт деп ошондой ар кандай сөздөр жүрүп атат да. Негизи ошого көз карашың кандай сенинчи? Бул туурабы ошондой? Мындай да. Актриса көп жөндөмдүү болуш керек. Ырчы аткара алабы, аткара албайбы, аны эл чечет да. Ушинтип айтайынчы. Ошондон кийин тартылабы тартылбайбы билинет деп кой. Негизи туура, анткени баягы мен деле режиссурага окуганда биз актёрдук чеберчиликти, ошол ырдаганды, эстрада, вокал бүт баарын кошуп окутат да. Ошол сен айткандай Болуш туура керек. да. Негизи Негизи ошондой болуш керек. ооба болуш керек, бирок азыр кандай окутат экенин билбейм актрисаларды. Биз окуп жүргөнүбүздө ошондой бүт баардык тараптан ошол режиссер билиш керек. Анткени актерлор менен иштегенде өзү дагы көрсөтө ала турган болсун депчи. Ооба. Анан ошол сенин баягы кино билимиң дагы алганың дагы бул абдан, демек сага дагы ошол бир буга чейин эле азыр Далимира эже келип дагы айтты да, мени эми сен кино билимиң жок дей бергенинен дагы аябай өзүмдү жаман сезип жүрдүм. Анан окуп келгенден кийин адам өзүнө ишенип калат экен депчи. Сенде да ошондой ишеним Ой, пайда жок, болду? мен ойлогомдум эле, аны бүтсөм тим эле бирдекени кыйратып эми жок. Мындай жеке менин оюмда практика деген көп нерсени чечип коет экен. Практика. Ооба. Анча мынча адамдар келип менен совет алат го, кинону тартканда момундай кылсак, келсеңиз берген депчи. Эми кээде уялып кетем да ушундайдачы. Эми чын-чынында практикада сен көбүрөөк билим аласың. Чынбы? Ооба, туура. Эми макул, хорошо, адамдын слухун текшерет экен, мынтип экзаменден. Эми хорошо, кабакта ырдагандар деле мисалы билим албай эле ырларды ырдай берип, ар биринин тембрина сала берип, ошондой кылып ырдай берип үйрөнүп кетип атпайбы? Андан да сонун кылып ырдап кетип атпайбы? Ооба, практикадан кийин баягы Эми мен айтпайм билим албагыла депчи, билим алыш керек. Эгер сен эми естественно сен эмнең менен алектенесиң, эмне менен иш кыласың, билим алыш керек. азыр эми биз менен секрет болгонуң проектиң менен бөлүшкүң келбей атат, Бөлүшкүм келбей атат. Же бөлүшөйүнбү? Кичине бөлүшүп койбойсуңбу? Балким ошого Бөлүшүп жакын коеюнбу? чыгып калат. Ооба. Бөлүшүп коеюнбу? Мен деген азыр деген атайын чачым кыркпай өстүрүп жүрөм. Кашымдагы татуаждардын баарын өчүрдүм. Договор менен өзүмдү карап аткан кезим. Ошол. Демек Пока что бир ошол. нерсеге даярданып атат. Ооба, буюрса. Буюрса жакшы бир Эми ошондой болуш керек да. долбоор. Асель. Же арыдан же бериден болуш керек да. Анткени жашоодо эл менен аралашып деле ошо болбойт экен да. Сен деген өзүң көздөгөн максатың менен кетишиң керек экен. Ошол бир эле ошол бир дүң менен калып калбай, издениш керек экен, аракет кылыш керек экен, көтөрүлүш керек экен, өнүгүш керек экен. Убакыт барда тирүүлүгүңдө жакшы нерселерди калтырып кетиш керек экен да.
туура кошулам. Ошол сен бос салкында өзүң тасмаларыңда тартылып, өзүң тартып, анан башкалардан да көп сунуш болсо керек. Өздөрү бос салкындан кийин келип биздин киного тартыл деген сунуштар болду беле? Сунуштар бар, Асель. Бирок көрдүм. КВНщиктер менен деле иштешип көрдүм. Такибайда. Такибайда. Ооба, Ошол жерде иштедим. сонун образ жараткансың. Рахмат, бирок мени тааныбайт элдер. Ал жерде тааныбайбы? Тааныбайт, эмнегедир айтат да. Ошону көрүп аткан байке айтат го, сен деген ошо бос салкындан бери бир киного тартылганын көргөн жокмун дейт го. Анан деп байке ким киносун көрүп атасыз десем, ой бир КВНщиктер таптыр ошону көрүп атам дейт. Я там играю да. Тааныбай атат мени. Байке жакшылап карасаңыз ким ойноп атат деп. Ой ошо жанагы эле КВНщиктер дейт да. Мен ойноп атпаймынбы десем, анан койчу деп туруп анан барып карап, чын эле деп, мен сени тааныган жокмун дейт. Кечке эле бос салкынды жамынып анан интервью бере берет депчи. Айланайын, анан эмнени жамынамын? Бос салкынды сурап атса, бос салкынды жамынбаганда анан эмнени жамынайын? Бос салкын менен любой чыгармачылыкта жүргөн адам бир нерсе менен таанылат турбайбы? Ошол да жакшы, бос салкын менен таанылып. Кайсы актрисанын ушундай киносу бар экен? Ким эле бир кино менен жарып чыгат? Мындай ойлонуп туруп анан сүйлөсөйүн да. Билбейм да, эми баягы мени кулатып коеюн дейби? Мен уже кулабайм. Ошол баягы айтып атпайсыңбы, баягы Такибай киносунда дагы роль жараттым деп, баары эле көрбөй атабыз сени деп айтышты деп. Бос салкында тартылдың, анан өзүң тасмаларыңдан башка режиссер менен иштегенде кандай болду? Бос салкындан кийин терс карман Айдай Чолпон жылдызында театрда ойнодум. Ооба. Жамал Жээн билесиңби? Эне мюзикл. Мюзиклда Спектакльда. ырдап. Ооба. Ой, сколько вообще Бийлеп, канча адам келди. сонун болгон. Анан андан кийин Көк жал, андан кийин Бедная Татьяна, андан кийин Урун махабаты, андан кийин Такибай, андан кийин Сүйгүчү КТРКда кетип атат. Дагы кандай кинолор бар эле? Шуларда жүрөм. Башкы карманда. Кыска метраждуу фильмдер дагы бар ошолордун арасында. Кыска метражда бар экен, бар экен. Элнур Осмоналиеванын кинолорунда бар ойногонсуң. экен, ооба. Мында кайсы? Баягы мастер-класста катышып жүргөндө көп ролдорду да жаратсаң керек кыска метраждуу фильмдерде. Бос салкынга тийиштүү тематикада бир КВНщиктердин кинолорунда жүрөм, бирок атын билбейм да. Вот ушундай нерселерде бар элемин. Просто видишь, моундай дагы адам болот экен да. Мисалы, мени кийим өзгөртөт да. Кийим мени өзгөртөт, прям образ берет да. Сен ушундай адамды жолуктурдуң беле? Мына кийим өзгөртөт да, мени лично ошентип өзгөртөт. Даже ошого тааныбай калып атышат дейсиңби? жөнөкөй жүргөндө деле адамдар мен сени тааныган жокмун деп ушинтет да. Балким баарынын эле баягы Асема бос салкындагы образ калып калган. Ошол себептен Калганы жакшы, дагы эле калып жашап келет. Жакшы. Бирок мен ал образ менен жүрө албайм да. Элестет, Масым менен Жолукчан выступать этип атканда деп коеюн да. Эми ал нормалдуу эле нерсе да. Туура эле нерсе да. Жакшы да, жүрөгүндө значит түнөк таап, жүрөгүндө калган экен ошол элес менен. Дагы бир өзүмдүн бир нерсемди калтырып кетким келет да, Кыргызстанга жеке. Анан башка жактарда иштешип жүрө беребиз. Ошол. Рахмат Асема. Асема, биз сага атайын суроо даярдаганбыз. 3 суроо. 3 суроо? Ооба, 3 сурообузга жооп берип кой. Жанагы суроолордун арасынан дагы тышкары 3 суроо барбы? Биринчи сурообуз ошол сенин кыргыз киносунда жакшы көргөн тасмаң. Эми мындай да. Сен сурооңо жооп бериш үчүн алдын ала айтып кетейин, ар бир нерсенин өзүнүн плюсу да минусу да бар. Жаккан тасмам бос салкын. Жакшы ошо сага жаккан режиссер жана актриса. Ошого эле байланыштуу. Режиссерлорду айтпай эле коеюн эми. Мейли. Ачыктан чыккыла. Актрисаны айт анда. Ооба, баалаган актрисам бар. Бул мен өзүмдүн досум Калипа Таштанова. Анан дагы бир кызды баалайм.
бул Пустой домдо ойногон Марал, Акмарал. Акмарал деген кыз. Акмарал беле же Марал Койчкараева. Марал Койчкараева деген. Анан дагы бир кызды баалайм дегенде кантип оцениваю хорошо Ойногондор. ойногондорун айтып атам да. Бул азыркы Өмүрбек деген актёрдун жубайы. Айсанат. Вот мен ошолорду баалайм да. Ошол. Эми үчүнчү суроо эң Ой, жакшы болду ушу суроодан өтүп кеттик. китептеги же кинодогу жакшы көргөн каарманың? Кайсыл балким китепти окуганда бир таасирленгендирсиң бир каармандан же кинону көргөнүңдө? Любой кинону айта берейинби? Таасирленген, Ошонун образы сага таасир калтырды. Атын унутуп атпаймынбы? Шашпай эле ойлонуп айта бер. Жанагы Чет жакта тартылган тасмабы? Энн Хэдвей болсо керек. Я правильно говорю, да? Я ее обожаю. Айтмакчы, Асема деп атыңды ким койгон? Асема деп өзүмдүн тайнем койгон. Мен төрөлгөндө эркек бала күтүп отурган экен. Эркек төрөлөт деп, анан эркек төрөлбөй, ай, у вас девочка десе, мамам эсин жоготуп коюптур да. Баягы күткөн эмес да. Анткени 3 эркек болуп, анан мейли, эркек болсо мейли. Не суждено деп баягы эркек күтүп жүрө беришет да. Илгерки УЗИлер дагы билесиң да. Анан төрөлгөндөн кийин эле девочка десе, деп эсин жоготуп атым коюшпай, анан тайнем Асем деп койгон да. Атам болсо жыргап тиякта кыз төрөлдү болуп келгиче 2 жума өтүп Баян деп коем деп, анан Асема деп коюлуп калды да. Ошол өзгөчө ат коюптур да. Баян деп байкуш атам жыргап жүрөттүр да. Сүйүнгөндөн. Акта деген сотовый телефон жок анда. Анан ошо келсе эле Асем деген кызы күтүп калды. Күтүп тосуп алды. 4 бир тууган экенсиң да? Эң кичүүсү 3пү? 3-үчүсү сенсиң? 3-үчүсү мен. 2 агаң бар. 2 байкем, анан мен. Турмушка чыкканыңдан кийин жолдошуң сени колдодубу? Ата энең эч нерсе дешкен жокпу мындай чыгармачылык менен кайра кеткениңе? Каршы болот деп атпадың беле? Өзүңдүн ата энеңчи? Айтып атпадың беле, өзүм ата энем каршы болушту депчи мындай чыгармачылыкка? Кийин атам апам түңүлүп калды. Бул эми чыгармачылыкта эле жүрө турган эле кыз экен. Кичинекейибизден эле ушундай эле мында просто баягы ата эне деген баласына жамандык каалабайт да. Өнүгүп баягы акча таба турган жерге баягы окусун дейт. Өзүн мындай жерде калып калбасын дейт, туурабы? Кыз кишиге кыйын дейт так жашоодо. Анан кандай болгон учурда дагы нан таап жей турган бир жумуш болсун дейт да. Стабилдүү бир жумуш болсун дейт. Точно чыгармачылык эмес да. Видимо, ошо илгертен эле чыгармачылык көп таза эмес окшойт да. Ошон үчүн билген бар да. Биз баягы сен өзүң билесиң да, кинодо тарелканы сындырабыз го, кино башталардачы, ийгиликтүү болсун деп өзүнүн ошондой бир салты бар го. Бирок бул жерде биз ар бир келген конокко өзүнүн кол тамгасын коюп койсун деп ушундай даярдаганбыз. Ушул тарелкага кол коюп койсоң, кара кайсыл түстө берейин? Кызылбы, көк? Кызыл. Кол коюш керекми? Мындай кыйын, Өзүң камерага көрсөтүп кой. Кайсы камера көрсөтөт? Бул жакта сен тартып аткан камерага көрсөттү. Мына айымдар кино тартат. Асема деп. Рахмат, Асема. Жакшы болду. Рахмат.